Ассаламу алейкум, менин каналымдын катталуучулары. Бул южнокорейский компания Atomi'нин продукталары. Кореядагы Азамол. Бул Азамол площадка Amazon, AliExpress сыяктуу чоң интернет-магазин. Бул жөнөкөй эле бир компаниялар менен, мисалы Faberlic, Oriflame менен эч кандай конкуренция эмес. Бул наоборот универмагтар менен чоң дүйнөлүк Amazon, AliExpress, Alibaba сыяктуу ошондой магазиндерге, интернет-магазиндерге гана бул конкурент десек болот. Бул өтө деңгээли чоң, ошондуктан биз буларды эч качан Faberlic'ке, Oriflame'ге салыштыра албайбыз. Мындайча айтканда, алар өтө эң эле мындай бир кичинекей компания. Бул Atomi деген мировой, дүйнөлүк өтө чоң площадкасы бар. Дүйнөдөгү бренд товарларды түздөн түз кардарларга сата турган компания болуп эсептелет. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бул жерде үй буюмдары бар, холодильниктер бар, жана дагы ковриктер бар, чемодандар бар, телефондор бар, планшеттер бар, сааттар бар. Айтор сиздерге эмне керек мына жашоодо, ошонун бардыгы бар. Мисалыга тамак аштардын түрлөрүнөн эттер бар, жумурткалар бар, пылесостор, мисалы күнүмдүк жашоодо колдонгон бардык каражаттарды ийнеден, жиптен бери бул жактан табууга болот. Atomi 2009-жылы негизделген. Ошол эле учурда бул Японияга, Америкага биринчи болуп ачылган. Мындайча айтканда, Европа өлкөлөрүнө ачылган. Малайзияда, Тайванда, Таиландда, Кытайда, Россияда, Казакстанда дегеле өтө көп өлкөлөрдө, жакында Өзбекстанда дагы ачылды. Андыктан биз өзбекстандыктар Өзбекстандын сайтынан, кыргызстандыктар Кыргызстан сайтындагы магазиндеги товарларды сатып алсак болот. Жана Кореядан түзмө-түз ушул товарларды заказ кылып колдонсок болот. Жана да келечекте буюрса ушул товарлардын бардыгы ошол Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан сайттарына кирет, жана Россия сайттарына кирет. Бул жактан биз көптөгөн өзүбүзгө керектүү нерселерди сатып алып, таза буюмдарды колдонгончо биз бизнес кылабыз. Мисалга сиз Wildberries'те бир товарды 3 эсе кымбат сатып аласыз. Мисалы Atomi'нин эле бир креми Wildberries'те 1600, ал эми бизде 750 сом болот. Алардын бардыгын көп адамдар али түшүнө элек. Бул жакта аябай жакшы бизнес кылсаңыз болот. AliExpress, Amazon'дон мисалы сатып эле алганыңыз болбосо, бирок ал жактан эч кандай акча таппайсыз. Ал эми бул жакта болсо сиз 3 муунга бериле турган акчаларды табасыз. Бул Кыргызстан сайты. Кыргызстан сайтында көптөгөн продукталар бар. Алардын ичинен мен өзүмдүн чачыма, учтаганда түшө бере турган чачыма эң биринчи пайда берген бул шампунду айта кетмекчимин. Бул шампунь абсолют ушундай сонун чөптөрдөн жасалган, өтө көп чөптүн түрүнөн жасалган. Бул жакта бардыгы бар, объему бар, ким чыгарган, Колмар Бенже, Колмар деген чоң завод чыгарган, айтор курамында эмнелер бар, бардыгы так даана жазылган. Бул Кыргызстан сайты болуп эсептелет. Мен азыр сиздерге 3-4 сайтты көрсөттүм. Азамолду көрсөттүм, жана азыр Кыргызстанды көрсөттүм, эми Канаданы көрсөтүп жатам. Мисалы Канадада жашаган биздин тааныштар, тууган кыргыздар, дегеле биздеги тааныштардын тааныштары дегендер, алар дагы сизге катталып, Канадада туруп сатып алса болот. Мисалы сиз Кыргызстанда туруп, Канадада жашаган бир жаранды каттай аласыз. Мейли ал ошол жактын жараны болсун, мейли Кыргызстан жараны болсун. Андыктан бул жерде реклама жүргүзүп, ушул продукцияларды реклама кылып тапсак болот. Бул Казакстан сайты. Бул жерде катталбаган адамдар үчүн баалары катталгандан кийин 20% арзан алат. Бул Казакстан сайтында Казакстанда жашаган бардык жарандар ала алат. Андан кийинки сайтты мен сиздерге көрсөтүп кетсем, Турция. Бул Турциядагы магазин. Турциядагы магазинде деле дал ушундай товарлар бар. Бир гана жери Кыргызстанда бар товар Турцияда жок, Турцияда бар товар Өзбекстанда жок дегендей кээде бар болуп калат. Ар кимдин өлкөсүнө ар кандай кирет бул товарлар. Азыр Өзбекстанды көрсөтүп берем. Өзбекстанда өзбекче сум менен болот. Кыргызстандыкы сом менен болду. Ал эми азыр Россияны көрсөтүп берем. Россияныкы рубль менен. Бул дагы катталбаган адамдар үчүн баалары. Бул жерде карап өзүңүздөргө керектүү
зубная паста, зубная щеткалар, ошондой нерселерди алсаңыздар болот. Ал эми Японияда 2010-жылы ачылган Атоми өтө көп продуктанын түрлөрү бар. Мисалы, ушул эле продукциялар Япон сайтында. Японияда жашаган биздин кыргыздар толтура, ошолорду жазсаңыздар, алар япондорду жазат. Ошентип эле сиздер үйдө отуруп эле акча тапсаңыздар болот. Бул доллар менен көрсөтүлүп турат баалары. Доллар менен Америкада жашайсызбы, каякта жашайсыз, Америкада кыргыздарды жазыңыз, Америкадан тил билсеңиз, америкалыктарды жазыңыз. Жөн эле үйгө түзмө-түз заказ кылып, алып колдоно бересиздер. Бул интернет-магазин. Эң акыркысы бул Кытайды көрсөтөм. Бул жерде көп эле сайттар бар, бирок мен азыраак эле көрсөтөм, калганын өзүңүздөр кирип көрсөңүздөр болот. Кытайда дагы 2 жыл мурун ачылган Атоми, өтө көп товардын ассортименти бар. Кытайда жашаган кыргыздарды да жазып, же болбосо Кыргызстанда жашаган Дордойдогу, Кара Суудагы кытайларды жазыңыздар, Татандагы кытайларды жазыңыздар, алар өздөрүн Кытайдагы досторун жазат. Ошентип акча табыңыздар.